Тез оору бул туугандар өткө тиешелүү болот, ички органга тиешелүү болот. Эгерде сиздин тизеңиз ооруган болсо, өтүңүздү дарыласаңыз, сиз туура лечение алган болосуз. Кантип дарылайбыз? Тизенин өзүнү кантип дарылайбыз, анан өттү кантип дарылайбыз? Тизенин өзүнү эгерде сиз лестницадан түшкөндө бутуңуз ооруп атса, автоунаадан түшкөндө бутуңуз ооруп атса, артрит, артроз деген оорудан кабар берип атат. Кантип дарыласак болот? Меновазин. Аптекадан меновазинди аласыз. 3 чай кашык меновазин, 1 чай кашык димексид. Экөөнү жакшылап аралаштырыңыз. Аралаштырып туруп анан тизеңизге, ооруган тизеңизге сүртүп отурасыз. 20 мүнөткө чейин сүртүп отуруңуз. Бир ватный дискпи же марле менен сүртүп отурасыз. Болду. Ошол бойдон жатып аласыз. Ошол бойдон жатып алыңыз. Анан эртең менен турасыз дагы аптекадан аэртал деген мазь аласыз. Аэртал. Эртең менен обедте 2 маал сүртүп коюңуз. Анан 19 деген витамин жейсиз. 19 бир таблеткадан 1 маал, ичинде 53 бар, 50 күн ичип коюңуз. Витамин С, аскорбинка бир таблеткадан 3 маал тамак убагында жейсиз. Сахар кошулбаган тоголок болот. Ошону алыңыз, 1 ай ичип коюңуз. Өттү кантип дарылайбыз? Өттү болсо, кадимкидей ысыраак суу ичебиз тууганда. Ысыраак суу ичебиз, анан УЗИден өткөрөбүз. Эгерде өтүңүздө ташыңыз жок болсо, баягы эле желчегонный сбор. Аптекадан аласыз. Желчегонный сборду алып ичесиз. Же болбосо малахол, халласаз, ушундай дарыларды алып ичсеңиз, даарылык касиети жакшы.